Албетте биздин бул ар бир адамдын ар бир Кудай Таалам адамзатты жаратканда ар бир адамды бир миссия менен жаратат деген менде чоң ишеним бар да. Биз аял затынын эң чоң миссиясы бул эне болуу. Эне болуу. Албетте сен үйүңдөн бир кадам аттап чыккандан кийин үйдөгү проблемаңды ошол үйүңдө калтырып, сен мамлекеттик кызматтасыңбы, сен элдин маселеси менен, элдин көйгөйү менен ойлонушуң керек. Үйүңө эшик аттап киргенден кийин сен депутат болсоң дагы, эмне кызматта турсаң дагы сен эшик аттап үйүңө кирдиңби, сен ал жерде жөнөкөй кожойкесиң, энесиң, сен мээримдүү энесиң. Ал жерде албетте бул кичинекей мамлекетиң. Анан ошо коомго ошо балдарымды жакшынакай тарбияны берип, кынаптап, кыргызча, нукура кыргызча тарбияны берип, баягы мен мактабайын, эл мактасын деген балдарым жөнүндө пикирим ошондой, баягы кайсы эле эне баласын жаман болсун десин, мен дагы аруу тилегим бар. Балдарым, кыздарым ушу элге кызмат кылса, эл мактаса деген мен деле жөп-жөнөкөй энемин үйдө. Мээримдүү. Анан балам болсо абдан таң калат да. Мен сизди эфирден көрүп тааныбайм дейт да. Сиз таптакыр башкача жыйбасыз дейт да эфирде. Үйдө таптакыр дейт. Анан эми үйгө киргенде албетте баягы жоолукту дароо эле жоолугуңду салып, фартугуңду тагып эле тамак ашка, баягы эле мен өзүм абдан баягы тоолук болгондон кийин ушул камыр тамак абдан жакынмын өзүм дагы. Дароо эле кирип камыр жууруп, тиги камыр жая коюп балдарыма тамак жасап эле үйдүн кадимки эле жөп-жөнөкөй энемин. Ал эми кызмат деген ал мамлекеттик, сен кандай чоң кызматта турбаганың сен үйгө киргенде балдарыңа үчүн жөнөкөй энесиң да. Анан чынында мен ошол бир уулум, бир кызым каза болуп калды. Мен эң кенже сиңдим кызын ошол төрөлгөндөн эле, сиңдим төрөгөндө эле мен ошол кызын өзүмө мындай өзүмдүн баягы камкордугума алып жүрүп, кийин сиңдим каза болуп калды. Ал кызды мен өзүм опекун болуп, баягы камкордукка алып, мына ал кызымды да окутуп, уулумду да окутуп, мына бир канча тил билишет. Бирок үйдө биз баарыбыз кыргыз тилинде, мамлекеттик кыргыз тилинде, канча тил билсеңер билгиле деймин. Түшүн жоросаңар дагы канча тилди билип, бирок кыргыз эне тилиңерди, эне сүтү менен өткөн эне тилиңерди биринчи орунга койгула дейм. Балдарым албетте мына Кытай тилин Пекинде окуп бирөөсү мына чет тил, англис тилдерин билишет, түрк тилин билишет дегендей бир канча тилдерди билишет. Бирок үйдө нукура кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Мен үйдө ошол кыргыздын улуттук салттарын дайыма ошондой куттай уюп, улуу муундан бизге өтүп келген салттын баарын карманамын. Киши эшиктен звонокду басып, тиги коңгуроону басып, үйгө бирөө келгенде кириңиз, даамоз тийиңиз, нанооз тийиңиз дегенден баштап ошол коноктосууну, ушунун баарын мындай балдарыма кынаптап тарбия берген эле жөнөкөй энемин.